УКМКнын маалымат кызматы Кыргызстандын күрөш федерациясынын грек-рим күрөшү боюнча вице-президенти Ахрор Иминов кармалганын билдирди. Билдирмеге караганда, ал Киримтөөлүк камчы Көлбаевдин кылмыштуу топторун каржылап турган деп шектелүүдө. Иминов жүк ташуучу жана логистика боюнча бир нече компаниянын ишине кийлигишип, алардын уюшкан кылмыштуу топтун жалпы кассасына деп киришесинин 30%га жакынын алууга катышкан деп айтылат маалыматта. Иминов Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн вактылуу кармоочу жайына киргизилип тергөө уланууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Киримтөөлүк камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Казбек Билалов кармалганын кабарлады. 30-октябрда Казбек Кара деген ат менен белгилүү Көлбаевдин кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Казбек Билалов Бишкек шаарынын аймагынан кармалган. Атайын кызмат кармоо кылмыш жаза кодексинин 261-беренеси уюшкан топ түзүү же ага катышуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөндүгүн айтты. Шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал буга чейин бир нече жолу сот жообуна тартылган. УКМК тарабынан бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды дагы аныктоо, уюшкан кылмыштуу топтун ишине бөгөт коюу чаралары улантылууда. Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимир Файзиев кармалганын ишенимдүү булактар билдирди. УКМКнын басма сөз кызматы кабарды тактап жатат. Файзиев биринчи жолу коррупциялык ишке шериктештеп 2021-жылы кармалган. Кийин ал боштондукка чыгып, Асман экологиялык таза шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директору болуп дайындалган. Бирок ал жерде көпкө иштеген эмес. Азыр көрөсөм канча болуп атат? 66 сом 50 тиң болуп кетти бензин. Бул кандай бул такси ашпай атат вообще. Уже копейка жүрөбүз. Бензиндин ар бир литринен салык алып, анын эсебинен жолдор оңдолуп калышы мүмкүн. Транспорт министрлиги бул демилгени жыл башында көтөрүп чыгып, жол фондун түзгөн. Анда бекетте сатылган бензиндин ар бир литрине 1 сомго чейин каражат кошулуусу каралган. Чогулган акчаны жол фондуна которуу сунушталган. Бул мыйзам долбоору коомдук талкуудан парламенттин комитетинин кароосуна жөнөтүлгөн. Бирок министр Тилек Текебаевдин жоктугунан бүгүн каралбай калды. Тармактык комитетке биздин министрлик керектүү мыйзамды кабыл алып берели деген сайын бул сыйлабастык да. Демек ошол тиги эл аралык комитетке окшоп мыйзамдарын карабай кабыл албай койсо келет экен да. Болбосо келбейт экен. Сүйлөшкөн да жок, бирок бизге ажылга кече күнү маалымат берген экен, келебиз деп. Келип катышып беребиз деп, мына кечине толук бизге сөзүн айткан. Азыр эми биякта замдар келип алып, кечкинде мындай болду, тигиндей болду деп ар кайсысын айтып отурушат. Уруксат берген жокпуз сизге. Анда урматтуу депутаттар, министр өзү келмейинче маселенин баарын кароонун токтотолу. Бул мыйзамда ким көп жүрсө, ошол көбүрөөк төлөйт деген принцип сунушталган. Айдоочулардын чөнтөгүнөн канча акча кетери азырынча белгисиз. Кошумча салыктын көлөмүн министрлер кабинети аныктайт. Документтин негиздемесинде өлкөдө 1,4 миллион автоунаа бар экендиги айтылган. Бул жагдай айдоочулардын нааразы пикирин жаратты. Анткени элдин жонун кайыштилгенге барабар болуп жатканын айтышат. Налог төлөп атабыз, мен номер алайын десем, биринчи налогду төлөтүп, анан менге номер берди, мисалы. Жылына 1600 сом акча төлөдүм, мисалы, жылына да. 1600 сом акча төлөдүм, мисалы. О, кимге как кетет у акча, мисалы. Учело мен, конечно, нааразымын, мен агылып, кошуло болсо, бензинге кошуло болсо. Ошол чындап жолго кетсе, бирөөнүн чөнтөгүнө кетпесе, бензин саткандардын, заправкачылардын биринчи текшергиле, бүтү бай. Камагалы жок. Ошолорду текшергиле биринчи. Ошондо эле жол оңдолот өзү эле. Жакшы эле. Бензин багасы нормаль эле. Экономичный машина десең нормаль. Баарыбыз колдошубуз керек го дейм. Аны баарыбыз колдошубуз керек. Өзүбүз үчүн. Жолубуз оңдолот. Билбедим, азыр Кыргызстанда иштерибиз өтө эле сонун болуп атат. Эми экономика дагы билбедим эми. Азыр кризис болуп атат да көп жердечи. Кыргызстанда негизги жолдорду оңдоп түзөө үчүн жылына 10 миллиард сом керектелет. Бирок иш жүзүндө 2 миллиард же трассанын 1 чакырымына 100 сомдон бөлүнүп келет. Бул фонд аркылуу жол инфраструктурасын жакшыртуу эң жөнөкөй кадам экенин экономисттер айтат. Каржылык булак катары бул ыкма коңшу өлкөлөрдө колдонулуп келе жатканын билдиришет. Деген менен экономисттер мыйзамдагы бул эреже каражаттын сарамжалдуу пайдалануусунда жатат дешет. Көпчүлүгү кандайдыр бир каршылыктарды да ачык эле айтып чыкты. Бирок бул жерде бир маселе бар да. Биринчиси, мындай практика дүйнөлүк мамлекеттерде бир кыйла эле
колдонулуп келет. Көптөн бери колдонулат. Экинчиси, бул каражаттар негизинен ошо жолду карап оңдоп түзөөгө жумшалыш керек. Анан эң негизгиси үчүнчүсү, азыркы мезгилде бир чоң маселе бар да, Кыргызстанда мамлекеттик фискалдык саясат жүрүп атат да, биз буну туура кабыл алышыбыз керек. Фискалдык саясат дегенде мамлекет бардык финансылык булактарды мүмкүнчүлүк болушунча мамлекеттик бюджетке буруп атат. Тиешелүү тармактарга буруп атат да. Туура жасай турган кадам бул ошол каражат кантип иштелет. Бул эми негизинен Минтранска, транспорт министрлигине бөлүнө турган каражат ошол эффективдүү пайдаланалы. Чындап эле ошол баягы жолдорду, трассаларды көбүнчө же ички шаардын жолдору канчалык деңгээлде, шаарлар аралык жолдор канчалык деңгээлде оңдолот. Максаттуу иштелеби? Мына ошол негизги маселе болуш керек. Кыргызстанда автоунаа жолу 34 000 чакырым түзөт. Анын 19 000 километри негизги трассаларга туура келет. Бирок өлкө негизги трассалардын 40%-ын гана казнадан бөлүнгөн каражатка оңдоп түзөй алат. Министрликтин маалыматы боюнча быйыл жол фондунун каражатынын түшүүсү болжол менен 3,1 миллиард сомду түзгөн. Фондко быйылкы казнадан 2 миллиард сомдун чегерилиши дагы каралган эле. Абдумалик Базарбаев, Шахрох Эминжанов, Ош ТВ.